Бүгүн Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин журналистика факультетинин студенттерине кыргыздын белгилүү режиссер, сценарист, продюсер Эрнис Абдыжапаров мастер-класс өттү. Иш-чара Эрнис Абдыжапаровдун тарткан кинолордун үзүндүлөрүн көрсөтүү менен башталды. Мастер-класстын жүрүшүндө студенттер кызыккан суроолоруна жооп ала алышты. Өзү көрүү бул өтө чоң мотивация болду мен үчүн. Өтө жакшы деңгээлде өттү деген ойдомун. Биз ушу майрамга утурлай эң жакшы иш-чара болду. Ушу уюштуруучуларга да рахмат. Биз агайыбыздын көп эле кинолорун көргөнбүз. Мисалы үчүн Боз салкын жана да баш көп кинолорун көргөнбүз. Албетте агайдын кинолоруна катышкыбыз келет, кимдин эле катышкысы келбесин. Билгилүү болгондой эле Эрнис Абдыжапаров кино тартуудан тышкары жаш режиссерлорду дагы даярдап чыгарат. Мен мастер-класс берип атканда бир эле нерсе берчимин да. Бул анткени мен өзүмдүн башыман өткөн нерселерди бул жерден мындай болчу да. Күмөн саноо бар да адамда. Мен кино тарта аламбы, тарта албаймбы? Мен тарткым келет, бирок мен тарта албайт болушум керек. Мен качан режиссер болом деген суроону мен ошо 7 күндүн ичинде ошолордун оюн сындырып сен режиссер бола аласың деп ишеним берчим да. Мен болгон бергеним ошонун негизинде болчу да. Анткени мен өзүм дагы ошол жанагы көп жылда мен диплом алгандан кийин, мен окугандан кийин гана режиссер бола алам деп ойлочумун. Өтпөй калгандан кийин ошондо аргасыз өзүмө режиссер деген наам ыйгарып анан кино тарта баштагам да. Ошондуктан мен болгону ошо 7 күндүн ичинде мына силер окудуңар, мына билесиңер, силер кыйынсыңар, тартасыңар деп туруп эле шык берип койчумун. Андан ары ошо өздөрү режиссер болуп кетти. Аталган мастер-классты телерадио журналистика кафедрасынын улук окутуучусу Нурзат Байзакова уюштурган. Бүгүнкү жолугушуу күн мурунтан пландалып, биз күтүп, аны студенттердин дагы кызыгуусу менен уюштурулду. Анан кийин бул Эрнис Абдыжапаров деген агай менен биз студенттердин 2-курсунда да жолугушуу уюштурган элек. Анан бул адамды биз деген белгилүү кино режиссер катары тааныйбыз, андан сырткары сценарист катары тааныйбыз. Анан кийин жөн эле мындай карасак мыкты инсан катары билебиз. Анан мындай улуу адамдар менен, таанылып калган адамдар менен студенттердин жолугушуусу кайдыгер калтырбайт деп ойлойм. Алар мыкты мотивация алып чыгышат. Ошол эле учурда өзүлөрү үчүн кандайдыр бир баалуу маалыматтарды ала алышат. Мындай жолугушуулар бат-баттан уюштурулуп туруш керек. Бул студенттер үчүн абдан пайдалуу. Студенттердин дал ушундай мыкты инсандар менен жолугушуулары көп болгондугу студенттердин окууга болгон кызыгуусун арттырууда. Айпири Замирбекова, Болотбек уулу Ысабек, Кутман Расулбеков, Баласагын ТВ.